жер титиреп атканда, же болбосо катуу шамал жүрө турган болсо, же суу каптап, сел каптап кете турган мына ушундай табигый кырсыктар болгондо, албетте биринчи коопсуздук эрежелерин сактоо менен бирге пайгамбарыбыз дайыма катуу шамал болгон учурда ушул дуаны айтып жүргөн. Жана Умар разияллаху анху дагы жер титирөө болгон учурларда ушул дуаны айткан. Пайгамбарыбыз катуу шамал болгондо ушул дуаны кылган. Аллахумма инни ас'алука хайраха ва хайра ма фиха ва хайра ма унзилат бих ва а'уду бика мин шарриха ва шарри ма фиха ва шарри ма унзилат бих. Жана ошондой эле астагфируллах ату билейх деген дуаны, зикирди, истигфарды көбүрөөк айтуу керек болот. Качан адам кыйынчылыкка дуушар болгондо истигфарды көп айтыш керек. Себеби Аллах Таала Анфал сүрөсүнүн 30-аятында биз алар истигфар айтып, Аллахтан кечирим сурап аткан учурда аларды азаптабайбыз деп айтат. Мындайча айтканда, адам истигфар кыла турган болсо, ошол табигый кырсыктардын зыяндары алар үчүн тийбейт. Аллах Таалам бизди бардыгыбызды табигый кырсыктардын жамандыгынан сактасын.